Жалпы республикалык тесттин катышуучусу үчүн эрежелер. ЖРТны ийгиликтүү тапшыруу үчүн тесттин эрежелерин сактоо керек. Эрежелер менен тестинг Check.it сайтынан таанышып алсаңар болот. Тест учурунда сиздин жаныңызда эмнелер болушу керек? Тестке кирүү талону. Бул талонду сиз каттоодон өткөндөн кийин аласыз. Көк же кара түстөгү жакшы жазган калемсап. Сиздин инсандыгыңызды күбөлөндүргөн документ, паспорт же эгерде сиз 16 жашка чыга элек болсоңуз, туулгандыгыңыз жөнүндө күбөлүгүңүз жана окуп жаткан жериңизден алынган маалым кат. Маалым катта сиздин сүрөтүңүз чапталып, мектептин мөөрү сүрөттүн чекесине басылышы керек. Тесттин алдында ар бир катышуучу металлодетектор менен текшерилип, тест борборуна киргизилет. Тест учурундагы эрежелердин сакталышын администраторлор байкап турушат. Эрежелерди сактоо силерге тестти тынч абалда тапшырып, тапшырмаларды чыгарууда болгон билимиңерди көрсөтүүгө шарт түзөт. Тестке кирүүгө уруксат алгандан кийин сизди аудиторияга чакырышат. Аудиторияга киргенде тапшырмаларды аткаруу үчүн сизге өзүнчө орун берилет. Тест китептерин жооп барагы менен черновикти дагы администраторлор беришет. Зарыл эсептөөлөр жана жазуулар үчүн черновиктерди гана колдонуу керек. Тест дептерлерине эч нерсе жазууга болбойт. Сиз тест убагында өзүңүздү кантип алып жүрүшүңүз керек? Тест убагында төмөнкүлөргө тыюу салынат. Уюлдук телефон, калькулятор жана башка электрондук каражаттарды жанында алып жүрүүгө, башка катышуучулардан жоопторду же тапшырмаларды көчүрүүгө, барактарды айырууга, жанында шпаргалка, китеп, дептер жана башка маалымат булактарын алып жүрүүгө, убакыт бүткөн соң жооп барактарына жазууга, жооп барагын, тест дептерин, черновиктерди тест өтүп жаткан аудиториядан сырткары алып чыгууга, тест материалдары менен алмашууга, уруксатсыз аудиториядан чыгууга, орой мамиле көрсөтүүгө. Эрежени биринчи жолу бузгандан кийин эскертүү катары жооп баракчаңызга крестик коюлат. Эгерде 3 жолу эскертүү алсаңыз, тесттен четтетилип, быйыл тестти тапшыруу укугунан ажырайсыз. Жооп баракчадагы крестиктер упайларды эсептөөдө эч кандай таасирин тийгизбейт. Катышуучунун жанында тест жүрүп жатканда же танапис учурунда уюлдук телефон, калькулятор жана башка электрондук нерселер же байланыш каражаттары бар болсо, алар иштебеген абалда болсо дагы, же катышуучу аны менен пайдаланбаса дагы, ал тапшырган тесттен четтетилет. Демек, тесттин жыйынтыгын алуу укугунан ажырайт. Бирок жогорудагы айтылган бардык эрежелерди так аткарсаңыз, ЖРТны ийгиликтүү тапшыра аласыз.